Кемечи, кайыкчы, ага бир дайым ушак сөз айтылат экен да. Сен зынакорсуң, сага чыккан адам дагы зынакор деп. Бир аял бул сөздү угуп калып, ал кемечиге, кайыкчыга мен чыгам, мен менен ал эч качан зына кыла албайт дейт экен. Ошентип спорлошуп, сөз сүйлөшүп, бардыгы менен кеңешип ошентип чыгат экен. Бирок кемечи чыккан учурда, кемечи чыгып ага ар дайым бир сөздү айтып кете берет экен. Калагын калап, бир сөздү айтып кете берет экен. Ал сөз эмне сөз? Ар дайым дейишет, зынакор дейишет. Эмне үчүн зынакор? Себеби мени кемеме чыктыңбы, чыкпадыңбы айырмасы жок, сен ар дайым эми зынакор дешет. Менин себеби ушуга чейинки сөзүм, амалым канчалык жакшы болбосун, адамдардын оюнда мен зынакор болуп калып кеткенмин дейт да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, кээ бир адамдардын оюн эсептешип отурушка биздин акыбыз жок. Алар менен ар бир ит үкүлдөгөнү сайын, ар бир ит кубалап бакырганы сайын аларга жооп бергенге сиздин убактыңыз дагы жок. Ит үрө берет, кербен жүрө берет, Кербен дегени убактысы жок, ал чоң, өтө көп соода жүктөрүн алып барат, башка жерге соода кылат. Анын убактысы жок. Кичинекей ит менен сүйлөшүп отурганга же жооп бергенге. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, майда болбошубуз керек. Эркектер эркек болуш керек. Бүгүн тилден колго өткөн заман. Баягы Google'да комментарийси деби, башка деби, ошондойлорго жазып болбогон сөздөрдү, ар кандай сөздөрдү акыретте өкүнүп кала турган сөзүңдү жазба, урматтуу мекендешим, соцсеттерге. Алладан корк, Кудайдан корк, урматтуу мекендешим.